Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз скелетке доо кеткенде берилүүчү биринчи жардам тууралуу сөз кылабыз. Бир адам башка бир адам ооруганда ага кароого тийиш жана кыйынчылыкта жардам берүүсү керек. Ошондой жардамдардын бири скелетке доо кеткен учурунда берилет. Скелетке туура эмес кыймылдоонун же болбосо бир жерге катуу уруунун натыйжасында доо кетиши мүмкүн. Бул учурда сөөктөр өзүнүн ордунан жылып кетет. Муундардын чоюлушу же болбосо кан тамырлардын үзүлүп кетиши мүмкүн. Скелетке мындай доо кетүүдө алгач музду же болбосо нымдалган сүлгүнү шишиген жерге басуу керек. Андан кийин гана катуу таңып байлап дарыгерге жеткирүү зарыл. Эгерде колдун муундары чыгып кетсе, үй шартында жоолук же бинт менен катуу таңып байлап, кыймылдатпастан моюнга асып коюу керек. Эгерде буттун муундары чыгып кетсе, катуу картонду же болбосо буттун узундугуна жараша жука тактайды колдонуп шак-шак кылабыз. Скелетке доо кеткен учурда сынган учурлар да болбой койбойт. Мындай учурда сыныктын ачык же жабык экенин аныктоого тийишпиз. Эгерде тери жабыркап, булчуңдар үзүлүп, кан агуу байкалса, мындай сыныктар ачык сынык деп аталат. Мындайда алгач жаратты тазалап, таңып, кийин сөөккө кам көрөбүз. Эгерде адамдын кабыргасы жабыркаган болсо, андагы абаны толугу менен чыгарып, үстүрттөн дем алууга ыңгайлаштырып, көкүрөктү бек кылып таңабыз. Ал эми адам омуртка тутумунан жабыркай турган болсо, мында адамды көмкөрөсүнөн жаткырып, жүлүнгө доо кетирбегидей кылып таңып алабыз. Баштын сөөгү сынып кеткен учурда мээге кан кетпегендей кылып, чалкасынан бийигирээк жаздыкка жаткырып, эртерээк дарыгерге кайрылуу зарыл. Бул алгачкы жардамдарды турмуш тиричилик коопсуздугу сабагын окуган ар бир окуучу жана жарандар билүүгө, аткарууга тийиш. Балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, анда кийинки сабакка чейин саламатта тургула.